Өкмөттүн негизги милдети элге кызмат кылуу. Мындан улам президент юстиция министрин кабыл алган учурда элге көрсөтүлүп жаткан квалификациялуу юридикалык жардам кызматынын сапатына, министрликтин тейлөө жумуштары кандай жүрүп жатканына кызыкты. Министр белгилегендей, азыр жаңы иш баштайм деген юридикалык тараптарды каттоо жумуштары жеңилдеп, мурдагыдай түйшүк жаратпай калды. Толук автоматташтырылды. Юридикалык жактарды онлайн каттоо маалыматтык системасы иштелип чыгып, өлкө аймагында сыноо иретинде иштеп жатат. Эми иш баштайм деген адам үйдө отуруп эле онлайн түрдө тиешелүү документтерин толтуруп каттоого жөнөтсө болот. Онлайн режимде каттоо үчүн юридикалык жактарды биринчи жарандарда компьютер, андан сырткары интернет байланышы, ошондой эле азыркы 2017 жылкы үлгүдөгү идентификациялык карта жана мындай смарт карта болуш керек, ал паспортто окуй турган. Сөзсүз түрдө идентификациялык картанын өзүнүн паролу болот, 4 цифралуу, ошону теришибиз керек. Буну ар бир жаран паспорт алуу мезгилинде тактап алыш керек. Бул мамлекеттик каттоо кызматынан зарыл. Ошондой эле электрондук нотариат автоматташтырылган маалымат системасы өлкөнүн бардык аймактарында тесттик режимде ишке кирди. Бул тутум өлкө аймагында иш жүргүзгөн нотариустардын ар бир кадамын тыкыр көзөмөлгө алат. Нотариустар каттаган ар бир документ бирдиктүү базада сакталып, мыйзамдуулукту камсыз кылат. Арткы күн менен документ жасап кое турган кылмыштуу кадамга эч качан жол берилбейт. Бул биздин автоматтык система электрондук нотариаттын киришинин эң негизги максаты бул биздин жарандарга жакшы жагдай түзүп берүү. Максаттардын бири бул коррупциялык тобокелди жоюу. Анткени баарына белгилүү болгондой, нотариустардын арасында ушундай туура эмес иш кылган нотариустар бар. Башка дата менен нотариалдык иш аракеттер жасап койгон учурлар болот. Бүгүнкү күндө бул электрондук нотариат системасы автоматтык түрдө датасы коюлат. Ошондуктан башка дата менен бул нотариалдык иш аракетти жасоого мүмкүн эмес. Мындан тышкары юстиция министрлиги мыйзам чыгаруу жаатындагы кадамдар элге жеткиликтүү, тунук болуш үчүн коомдук талкууларды уюштуруунун бирдиктүү порталын иштеп чыккан. Бул бир чети элге маалымат жеткирсе, экинчи жагынан коомчулук менен пикир алмашууну жакшыртып, алардын сын пикири менен чечимин да эске алат. Предполагается, что это будет единая площадка для обсуждения всех законопроектов. Бул деген мыйзам долбоорлорун ачык айкын талкуулаган аянтча болот. Тактап айтканда элге кеңири шарт түзүп, эркин ой жүгүртүүгө мүмкүнчүлүк түзүп жатабыз. Марат Жаманкулов былтыр күздөн бери өлкөдөгү сот укуктук реформасынын алкагында юстиция министрлигинин алдында түзүлгөн пробация департаменти толук кандуу иштей баштаганын дагы кошумчалады. Бул мекеме адам олуттуу кылмыш жасабай, бирок айыптуу болгон учурда эркиндикти чектебей турган гумандуу жазаны колдонуу практикасын жактайт. 2019 жылдын 1-сентябрынан баштап юстиция министрлигинин астында пробация департамент иштеп баштады да. Штаттык саны 180 деп эсептелип атат. Жерлерде пробация офистеринин имараттарынын ремонт иштери болуп атат. Санариптештирүүнүн жыйынтыгы кайрылгандардын убактысын үнөмдөп, түрдүү чыгымдарды азайтат. Юридикалык жактарды каттоо жеңилдеп, нотариустардын ишиндеги коррупциялык тобокелдиктер жоюлат. Президент Сооронбай Жээнбеков эң башкысы бул иштер сапаттуу аткарылып, элге натыйжалуу кызмат көрсөтүлүшүнө маани берүү керектигин баса белгиледи. Тариел Чуңгулов, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.